Бүгүнкү тапшырылган тез жардам автоунаалары негизинен биздин акылдуу шаар проектисинин алкагындагы коопсуз шаар компонентинин негизинде алынып келинди. Жалпы суммасы 169.347.500 сомду түзөт. Негизи дагы бизге февраль-март айларында дагы 41 автоунаалар келет, тез жардам автоунаалары. Алар Евразиялык стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду тарабынан келинет. Жалпы суммасы $1.200.000. Андан тышкары ошол бүгүнкү Аземдин учурунда биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусундагы өткөн иш-чарада бизден дагы канча тез жардамга муктаждыгы бар боюнча суралып, бул боюнча көмөктөшөрү белгилүү болду. Ошондуктан биз чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Жалпы республикага биз беребиз бул автоунааларды. Бүгүнкү күндө биз дагы 300 тез жардам автоунаасын биз пландаштырып атабыз быйылкы жылга. Ошону менен биздин быйылкы жылдагы муктаждыктарыбыздын баардыгын жабабыз. Бүгүнкү келгендерден биз 4 автоунааны Бишкек шаарына берип атабыз. Буюрса февралда келгенден дагы Бишкек шаарынын тез жардамына беребиз. Ошондо биз элдин муктаждыгын мындай жаба алабыз деп мен ишеничтүү айта алам. Тез жардам автоунаасы быйылкы жылы Баткен областына 33-тү беребиз. Ошону менен биз Баткен областынын жалпы саламаттык сактоосундагы тез жардам боюнча муктаждыгын жабабыз. Андан тышкары биз ошол быйылкы жылда ошол жалпы саламаттык сактоо тармагы боюнча эле айта кетсем, коррупцияга жол жок деген ураандын алдында саламаттык сактоо министрлиги Баткен областынын саламаттык сактоо мекемесин биринчи кезекте өнүктүрүү деп айтып атабыз. Анан жалпы эле биздин саламаттык сактоо мекемелериндеги инфраструктураны оңдоо, кадрлардын жетишсиздигин, бизде кандай көйгөйлөр болсо биз ошолордун баардыгына алдыңкы пландарыбызга киргизип иштеп жатабыз.